Урматтуу мекендештер, сузаттуу туугандар. Эми бул жерде көп сөз, кооз сөздөрдү айтыштын эч кажети жок. Сатыкенин ушундай эскерип келип атабыз. Мен бир кичинекей тарыхты эскергим келет. Шаарда окуп барган Бишкекте. Анан 5-класстан баштап телевидениеде балдарын диктор элем. 10-класска чейин. Ошондо Раматылык Жолдубай Кайыпов менен ушу Сатыкен менен гримеріне отуруп алып, дикторлордун комнатасына отуруп алып, өкөнү ушу жалдырап карап, кыймылдарынан бери, каш серпкендеринен бери, үнүмдү туурап, жоон кылып үйрөнчү элем да. Анан тапандык ошондо жукса керек деп ойлойм. Сатыкенен Дооронбек Файкеден жукса керек. Анда Тукемдагы кыргыз телефильминде иштейт элем. Өзү жакшы адамдар турмуштун бир адилетсиздиги го. Саясат дейбиз, бийлик дейбиз, байлык дейбиз, оппозиция деп бөлүнөбүз. Бирок ушул адамдын жашоосунун максаты, күнүнүк турмушу, кайгы, кубаныч, арманы көбүнчө биз элесе албайт экенбиз да. Америкалык мен бала кезде бир кинону көрүп аябай таасирленгем да. Мындай атаман ичине эртерээк айрылып калгам. Жиниккен тулпарларды атып салышат эмеспи, чын бия депчи. Анан кийин Султан Ибраимов, Насырдин Исанов, Бекмамат Осмонов, Сатыке, жакында Жумабек Ибраимовдор өтүп кеткенде бармак иштейсиң, ишенгиң келбейт. Өлүмдөрү кандайдыр бир табышмактуу, мистикалуу, атайын бир жасалгандай ишенбей кетесиң да. Адилетсиздик дейсиң, эмне үчүн ушундай жакшы адамдар кетип калат да, жамандар бизди бийлеп калат деп өкүнөсүң да. Сатыкенин көп эле нерсесин айтсак болот. Бизге асабага молдагар деп чыгып жүрчү кабинетибизде тамекеге отуруп 4 саатта, 5 саатта сүйлөшөт элек, күлөт элек, тамашалашат элек. Анан ал киши өткөндөн кийин эми колубуздан кездин колунан эмне келет? Анча-мынча ушу жардам болсун деп ушул 99-жылдын башында, январь айында биз өзүбүзчө редколлегия өткөзүп, Сатыкен үй-бүлөсүнө ай сайын 500 сомдон стипендия берип атабыз. Ушул жылдын аягына чейин. Андан сырткары сен ооруба, мен ооруйн ата журт деп ошол Сатыкенин Сатыбал Жээнбеков атындагы сыйлык уюштуруп, калем жазгандардын арасында ушу бүгүнкү көйгөйлөр жөнүндө жазган окурмандын арасында ошол 10 000 сом, 5 000 сомдон баш байге коюп, 7-ноябрда чыгарабыз. Ал мелдешибиз болуп атат.